Имараттын салынуучу жайы Кызыл Суу айылынын борборунан бөлүнүп берилген. Пайдубалдын түптөөсүнө карата капсула салуу иш-чарасына Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков, Ысык Көл облустук юстиция башкармалыгынын начальниги Талайбек Аралиев, Жети Көз райондук мамлекеттик администрация башчысы, акимдин орун басары Венера Биширбаева жана аталган мекеменин кызматкерлери менен Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү алгач калуу тилектерин айтышып, убакыт капсуласынын баракчасына кол коюшту. Бул жерде мекемелер бар, бирок мамлекеттик нотариус өзүнчө бир жерде, пробация институтунун органдары өзүнчө бир жерде болгондуктан биз бул жерге ушул имаратты быйыл 2021 жылдын декабрь айында бүткөрүү иши каралган. Бүткөндөн кийин ал жерге буларды биз ошол жана жогоруда айткан органдардын баары ушул жерде отуруп, ушул жерде Кызыл Суу элинин, ошондой эле Жети Көз районунун элинин кызыкчылыктарын, ошол каруулууларын канааттандыруу үчүн ушул максатта ушул курулуш иштери жүргүзүлүп аткан маалы. Өлкө боюнча юстиция үйү борборлору 2019 жылдан тарта салынып, юстиция министрлик тарабынан демилгеленип, Жалал Абад, Талас облустарында эксплуатацияга берилип, имараттар иштеп баштаган. Мындан сырткары Нарын, Баткен облустарына курулуш иштери жүрүүдө. Ысык Көл облустук юстиция башкармалыгынын начальниги Талайбек Аралиев имарат бүткөн соң калкка кыйла жеңилдик болорун айтып өттү. Республика боюнча ар бир райондордо азыркы учурда юстиция үйү салынып атат. Негизги максат бул калкка жардам берүү болуп атат да. Ошондуктан бүгүн азыр иш-чарада биз деген фундаментти куюп, капсула салынып атат. Имарат бүткөндөн кийин биякта 3 органдар юстиция министрлиги тарабына баш ийген 3 орган иштейт, пробация органдары, адвокаттар иштейт жана мамлекеттик нотариустар отурат. Ушундай акыйкат үйү деп бир жакшы ат менен салынып аткан имарат салынып атканына баарыбыз кубанычтабыз. Ушул салынып аткан имаратыбыз тезирээк бүтүп, мурда биздин пробация отделы бир кичинекей имаратты арендовать этип турчу. Эми Кудай буйруса тез салынса, өзүнүн имаратына жайгашып, толук кандуу иш алып барат деп ишенем. Курулуш мамлекеттик бюджеттен каржыланып, сметалык баасы 4,5 миллион сомду түзгөн. Капиталдык курулуш башкармалыгынын техникалык бөлүмүнүн башчысы Респек Сыдыкбаев учурдагы жагдай туурасында төмөнгөлөргө токтоду. Кызыл Суу айылына дом юстиция деп ушул долбоор кирген, каржылоо булагы республикалык бюджеттен болуп эсептелет. Объектинин сметалык наркы 4,5 миллион сом. Подрядчик Элбулак Азиз 3 миллион 165 миң сомго утуп алды. Бирок ушул күндө азыр быйылкы планга 500 миң каралган. 500 миң сом келип 478 миң сомун курулуш иштерине пока бөлүп бердик. Эми жылдын аягына чейин каржылоо кандай болот, ошого жараша иш алып барабыз. Курулуп баштаган имаратка келечекте мамлекеттик нотариус, калкка аксыз юридикалык жардам көрсөтүү адвокаттары жана пробация органдарынын өкүлдөрү жайгаштырылып, юстиция үйү деп аталат. Алина Тымакова, Нурлан Асанов, Ысык Көл жаңылыктарына.